Нурбек Такыбаевич жана Азамат Бакирович, бул мыйзамды биринчи окууда колдоп бергенбиз. Азыр дагы колдойбуз. Себеби ушул мыйзам кабыл алынып атканда биз айтканбыз, айып пулдар аз болуп калды деп. Мына көбөйтүп келдиңиздер. Азыр мына көп маалыматтар элге жетпей алып атат. Аймактарда элге жетпей алып атат. Мына азыр баары көрүп турат. Айтып коюңузчу, кандай айып пул киргизилип атат? Канча суммада? Кайсы жол эрежесин бузган үчүн ошону айтып койсоңуздар да кайталап. Урматтуу Эмил Токтогонович, сиз туура белгилеп кеттиңиз. Каттыраак микрофон жакын угулуп айтат. Урматтуу Эмил Токтогонович, сиз туура белгилеп кеттиңиз. Азыркы биз алып келген мыйзам долбоору менен айрым беренелерге өзгөртүүлөр киргизип атат. Муну деген биринчиден баарына көйгөй бул деген жана спирт ичимдик же башкача мас абалында автоунаа айдагандар боюнча бул деген айып пул деген такыр эле алынып атат. Алынып туруп, мындан деген только лишение права киргизип атабыз. Азыркы действующий кодексте лишение права деген жок. Лишение права деген жок. Мисалы, биринчи жолу ичип кармалса 1 жылга айдоочу бөлүнүнөн ажырайт. Аны деген кайталанса 3 жылга, повторун түшсө 3 жылга ажырайт. Ошондой эле жолуна кырсыгын кылып алса 3 жылга ажырайт. Анан айрым штрафтар да көбөйдү. Муну айтып кетсек, бул деген жана превышение скорости. Ылдамдыгын көбөйтсө, 40 км-ден 60 км-ге чейин көбөйтсө, бул деген 7,5 миң болуп калды. И эме болсо 60-тан ашырса 15 миң болуп калды. Андан тышкары жана выезд на полосу встречного движения карама каршы тилкеге чыккан 15 миң кылдык. Бирок муну менен биргеликте биз дегенден жанакындай повторный нарушение киргизип атабыз. Одоно түрүндө жол эрежесин бузса, ошолорду болсо пересдача экзаменге жиберип атабыз. Ал норма кирди. Аны менен биргеликте жана скидка бар. 70% 15 күндө. 15 күндүктү биз 1 ай кылып атабыз. Элдерге башка нарушениялар менен төлгөнгө мүмкүнчүлүк болсун деп. Ошондой эле автохулиганство менен штрафы 7,5 миң болчу, азыр 15 миң болду. Ушундай өзгөртүүлөр кирип атат. Мына встречный чыккан машиналарга айып пулдун көтөрүлүшүнө макулмун, бирок 40-тан 60-тан ашканга 7,5 миң деп атасызбы штраф? Айып пул? 60-тан ачырса, мисалы, айыл жергесинде 60 болсо 120-дан ашырып баратса, бул 15 миң сом штраф болот. Бизде 60 плюс 10 да? 70-тен 71 болгондо. 71 болгондо алар өзгөрүлгөн жок. Алар өзгөрүлгөн жок, алар ошо ойдон калды. Биз деген мисалы 40-тан 60-ка деген бул деген айылдын ичинде, айыл жергесинде же шаардын ичинде 101-ден ашып кетсе, ошондо кетет да. Жанакы 60 деген норма айылдын ичинде 121 менен айдаса ошо норма кирип кетет да. Трассадачы? Трассада болсо 90-да. 90 болсо анда деген трассада 151 менен айдаш керек, чтобы жанакы 15 миң айып пул түшкөн үчүн.